Өдүрбүсүндө подкастын угуп атасыздар. Израиль Газа тилкесинде бүтүндөй согуштук операцияны кайрадан баштады. Жерлерден Хан Юнис шаарынын чет жакасын үстүккө бостук бомбалоо болуп жатканы жөнүндө кабарлар келүүдө. Израиль армиясы Хан Юнистин түндүк жана чыгыш райондорунун жашоочуларына эвакуация болуу керектиги жөнүндө эскертип, бул райондун карталарын жана эвакуациянын багыттарын социалдык тармакка жайгаштырды. Израилдин авиациясы качып кутулууга эскертүү берген баракчаларын дагы таратты. Газа тилкесинде көп адамдар, палестиндер өздөрү, Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү дагы кача турган, коопсуз жер калбаганын айтып жатышат. Israeli tanks and other armored vehicles are now operating close to BBC кабарчысы Пол Адамстын кабарына караганда, Бириккен Улуттар Уюму миңдеген адамдар кайрадан тополоңтос түшүп, үй жайын таштап качкын болот деп эскертүүдө. Бул элди массалык көчүрүүгө мажбурлабаш керек деп Вашингтон Израилди эскерткенине карабай болуп жатат. Кечинде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Израиль өлкөнүн түштүгүнөн 24 сааттын ичинде эки складтарын дары-дармектерди алып чыгып кетүүгө буйрук бергенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус Израилге кайрылып, буйругун чакыртып алууга үндөдү. Ал аңыча Палестиндик маалымат агенттиги Газа тилкесинде 2 мектепте баш калкалап отурган 50 чакты адам өлтүрүлгөнүн дагы билдирди. Бирок бул маалымат башка булактар менен тастыктала элек. This has not yet been independently confirmed.